саламатсызбы? Жакшы. Мен ушу мунда мугалим болуп иштейм. Мен мындан 3 жыл мурун Истанбулга баргам. Истанбулга барып, Истанбулдун жакшы жерлерин көргөнмүн, кыдырганмын. Эми Кудай буйруса мына балдарым окуп бүттү, азыр иштеп атышат. Анталияга жолдомо алып берсе, ошол жака барып, өзүмө жаккан инсандар менен жакшы сөздөр менен сүйлөшүп, кыдырып, көрүп, эс алып, ушул мезгилде ушундай жакшы күндөрдү көргүм келет. Мухаммед агай бизге А курсун бүттү, азыр Б курсун окуп атат. Ушул курстарда биз азыр толук окуганды билдик, сүйлөгөндү билип атабыз, бирөөлөр менен баарлашып, суроо жоопторго жооп бергенди билип атабыз. Анан ушул курстарга биз азыр өзүбүз Мухаммед агайдан көп нерселерди үйрөнүп, эл көрүп, жер көрүп, тил билген бул өтө чоң нерсе да. Канчалык адам тил билсе, ошончолук адамдын аң сезими дагы, мамилеси дагы, дүйнөгө болгон таанымы дагы өсөт деп ойлойм. А курсунда биз түрк тилинин башталышы, тамга, тыбыштар, алардын бири-бири менен байланышы жөнүндө үйрөндүк. Азыр Б курсунда биз чоң-чоң тексттерди окуп, көптөгөн суроолорго, анан грамматикалык туура жооп берүүгө, туура жазганга үйрөнүп жатабыз. Урматтуу түрк туугандар, биздин кыргыз жергебизге келип, биздин мына Мухаммед агай, Чар агай, жана башка агайлар сабак берип жатат. Биздин балдарыбызга тил үйрөтүп атат. Бул тил үйрөнгөн мамлекетти, башка мамлекетти изилдеп таанып билүү деген менен барабар. Тил үйрөнгөн адамдын аң сезимин, түшүнүгүн, башка жактарын да өстүрөт. Ушу түрк туугандардын бүт бажоогуна салам. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, Кыргызстанга келип, Кыргызстандын эң жакшы жерлерин көрүп, кыргыз тилин үйрөнүп, кыргыз тилинин маданиятын, кыргыз элинин достугун көрүп кетишин каалар элем. Ben sizleri çok seviyorum.